Assalamu alaikum туғандар. Ушол Юнизетти Кыргызстанга танытылган адам ким десе Данияр дебересиңер экен десинелла. Достор, баякы видеоду көргөндөн кийинби тешип салышып атат. Достор, бронза цвети калбады. Бизде наличий жаңы бүгүн түнү келди. Мындай ак түсүндө бар Юнизеткалар. Ошону обзорун калтырып коюң, силерден лайк, комментарий элдерге, группаларга таратып коюңуз. Мына бuyakta Кытай өзү турат. Так, азыр силерге обзорчик сделаю. Тоже терракорд салонда болот, достор, булар. Автоматический сиденье, достор. И мындай монитор, эки чоң монитору бар. Мультируль, голосовое управление, мультимедиа, адаптивный круиз-контроль, автохолдинг, антизанос. И полное управление мындай монитор менен, машинанын управлениясы жалаң монитор менен, достор. Бул жерде уна общем мына сүйлөт уна. Сүйлөтсө болот бул унан, достор. Ушундай кызык уна кимге керек болсо мага жазсаңар, мен толук маалыматты берем, иншалла, достор. Беспроводной зарядка десеңер, бар бул жерде беспроводной зарядка. Ключтүү зарядкасы бар. Автоматический парковка, аварийка. Мына бардачогу кышында муздатып, жайында ысытат, достор. Или наоборот, кышында ысытып, жайында муздатат. Жоң панорамасы бар. Мындай сенсор, мына бар, сенсор менен иштейт. Азыр мына эшикти жапсаң, жанып өчпөйт да, бул азыр жанып турат. Сенсорный мындай лампочкалары менен арка орундукта отдельно өзүнүн баякындай USB выходтар калтырылган, заряд мындай аркада кетип аткандар смело заряд кылып кетет. Өзүнүн климат зонасы бар, достор. Терракорд салон дегени бул вау деген салон. Азыр жаңы унаалар баардыгы ушундай терракордто чыгып атат. Porsche Cayenne, X5, автоматический багажник, достор. Ушул эмне дейт айт. Вау. Достор, кимге кызык болсо мен номер телефонумду жазып калтырып койтам. Кызыккандар беймаат чалып, толук маалыматты алсаңар болот, иншалла. Бизде наличий мына бүгүн түнү келди. Пока наличий бар. Ак цвети баардыгы, достор. ECS 55ти видео обзорун көрөм десеңер, каналга кирсеңер, мен видео обзорун калтырып койдум. Чанган Юнизет моданын да модосуну берген ушул Чанган Юнизет и Данияр болот, достор. Лайк, комментарий.